апа сизди жакшы көрөм деп туруп алдап кишини жөн эле неме жаш чогуңду да жазып коет да. Биринчи сезим эле эме деп ой келет экен да. Апам да мен ушундай төрөгөн турбайбы деген. Бирөө урушуп атса же бирөө башка бирөө кагып силкип атса ичимен боорум ооруп кетет да. 8 айга чейин жумушумду жакшы көргөн үчүн жүрдүм. 10 этаж 9 этаждын бетонун алып атсак ошол боюмда баарына карабай эле үстүнө чыгып жүрөптүрмүн да. Кийинки кичи уулум мен жолумду жолдоп азыр ошо куруучулук факультетинде 1-курста окуп атат. Мен сиздин сезимиңизди, энеликти мен бүгүн өзүм эне болуп сезип атам. Сиздин мээнетиңизге, эмгегиңизге чоң рахмат. Үй бүлөбүздө кыздар көбүрөөкпүз. Жалгыз идим бар эле. Анан ошо менин кичирээк чагымда. Анан көбүнчө ошо эркек баланын жумушун мен аткарчумун үйдөчү. Анан ошол бойдон эле мен ушул профессияны тандаганымдын бирден бир себеби ошол болду деп ойлойм да. Анткени мен өзүмдү медик болом деп көрө алган жокмун. Мугалим болом деп да көрө алган жокмун. Анан ошо техникалык жагына барайын деп эле ошо 91-жылы ошо политехникалык институтуна келип калдым да. Өкүнбөйм. Азыркы учурда бөлүм башчы болуп иштейм. Өзүм инженер курчумун. Кыргыз-Туркман университетинде окудум. Ал жакта дагы с отличием бүттүм. Аны бүткөндөн кийин ошол университеттин алдында эле өздөрү жакшы окуган студенттерди алып калышып, ошол жакта кайра 4 жыл иштедим. Экинчи жогорку билимим дагы Кыргыз мамлекеттик университетте болду, архитектура университети Кыргызстанда. Ал жакта да бүтүрдүм ПГСти. Бирок да ошол эле учурда мен иштеп аттым, өзүм кесибим менен иштегем. Башка кесип боюнча иштеген эмесмин. Жумушумду аябай жакшы көрүп, мен 8 айга чейин жумушумду жакшы көргөн үчүн жүрдүм. 10 этаж 9 этаждын бетонун алып атсак ошол боюмда баарына карабай эле үстүнө чыгып жүрөптүрмүн да. Бул жакка университетти бүткөндөн кийин эле 2008-жылы келгенмин. Ал жерде 3 жыл иштеп, турмушка чыкканмын. Турмушка чыккандан кийин көп жылдык декреттен кийин 2023-жылы кайра келгем. Бул жакта сертификация отделинин начальнигимин. Биздин отдел курулуш материалдарына сертификат берет. Сертификат бериш үчүн ошол курулуш материалынын сапатын тастыктайбыз. Анан ушу тастыктагандан кийин сертификат беребиз. Тепкичтерден өтүп, тажрыйба топтоп, анан кийин келдим. Башында чындыгында оор болду. Адис болуп иштеп жүргөндө берилген тапшырманы гана аткарып коюп жүрө бергенбиз. Анан бөлүм башчы болуп келгенден кийин ал жоопкерчилик ошол жумуш тууралуу жоопкерчиликти адистердин иштеген баардыгын менин мойнумда жүктөлгөнүн түшүндүм да. Анан оор болсо дагы ишти алып кеткенге бел байладым да. Мен 3 баланы катар-катар төрөгөмүн. Ошон үчүн мен көп жыл ошолорду тарбиялап, мектепке даярдап, бала бакчага ташып, ошентип декретте көбүрөөк отуруп калдым. Аларды мындай чоңойтуп, жакшыраак чоңойтуп, анан мектепке берип, анан жумушка кайра келдим да. Мен алгач 2008 киргенден кийин курстарга жогорку билимден кийин кайра дагы өзүбүздүн жумушка тиешелүү курстар болот. Милдеттүү өтүш керек, өтө турган. Ошолорду өткөнмүн. Стажировканы өтүп, экзамендер тапшырып, ушул 1-2 жылдын ичинде эксперт болдум. Эксперт болгондон кийин анан мени ушул жетекчи адиске кое башташты. Мен жарым жыл болду бул орунда иштеп атам. 2 уулдун апасымын. 2 уулум улуусу менеджментти бүткөн. Ал дагы өз жеке иштери менен иштеп жүрөт. Ал эми кийинки кичи уулум мен жолумду жолдоп азыр ошо куруучулук факультетинде 1-курста окуп атат. Улуу балам азыр 14кө чыгып калды. Экинчи балам 12де, экинчи уулум 10до. Балдарымдын кылыктары улуу уулум характер боюнча аябай мага окшош, ачык, баардыгын
мындай күлүп жайнап ошол менен жеңип кетет. Көп таарынбайт, көп сөздөргө маани эме кылбайт да. Кичүү болбосо өтө өжөр. Ал өз каалаган атасына дагы, мага дагы апа сизди жакшы көрөм деп туруп алдап кишини жөн эле неме чарчооңду да жазып коет да. Эне болуу, баланы тарбиялоо, аны ошо эрезеге жеткирүү, жаманды, жакшыны, акты, караны, коомдо өзүң кандай алып жүрүштү баарын үйрөтүп, ошону кылыш деле бир оор нерсе, ал деле жоопкерчилик энеге. Ошол эле учурда жумушта дагы биздин жумушубуз татаал, өтө жоопкерчиликтүү, ошол эле учурда кызыктуу. Мен ошо бөлүмдөгү адистер менен ошо жоопкерчиликтүү ишти алып барганды талап кылуу менен ошол эле учурда мындай жакшы да учурлар болот, кызыктуу да учурлар болот. Баарын чогуу алып кеткенге аракет кылдым. Үй бүлөнү дагы, жумушту дагы алып кеткенге аракет кылдым. Эми эң оору бул экөөнүн бирдей алып кетүү. Мен деген биринчи үй бүлөсүн коюп ошо карьерасын улантпай калгандары көп да. Анан мен ошо жолдошума рахмат айтам. Мен карьерама эч кандай тоскоолдук кылган эмес. Бирок то биринчи кезекте менин үй бүлөм. Ошо үй бүлөм үчүн ошол жумушумду мен таштабоого аракет кылам да, экөөнү бирге алып жүрүш үчүн. Жаштарды мындай колдогонго аракет кылам, алар түшүнүп, ооруп атса же кечигип атса, көп урушуп, зекип, жумуштан качырып, муздатпай, түшүнүүнү мамиле кылып, алар менен бир толкунда боло албасам дагы мындай түшүнгөнгө аракет кылам дейм. Азыркы жаштар башкачараак го. Бирөө урушуп атса же башка бирөө кагып силкип атса, мындай ичимен боорум ооруп кетет да. Биринчи уулумду төрөгөндө ошондо биринчи сезим эле эме деп ой келет экен да. Апам да мени ушундай төрөгөн турбайбы деген. Мен биринчи төрөтүмдө кыйналып анан төрөдүм. Ошол төрөттөн кийин үйгө чыгып келгенде апама чалып ыйлаганым эсимде да. Апа, мен сизди ушундай барктачу элем, бирок азыр аябай детально барктап калдым деп айткам да. Апа, сизге рахмат. Мен сиздин сезимиңизди, энеликти мен бүгүн өзүм эне болуп сезип атам. Сиздин мээнетиңизге, эмгегиңизге чоң рахмат. Ушул эфирден пайдаланып, апамды дагы майрамы менен куттуктайм. Апам азыр ошо ден соолугун бекем болушун тилейт элем. Балдарынын жакшылыгын көрүп эле жараткан күч кубат берсин. Сизге бизди ушу тарбиялап, ушул даражага жеткизгениңизге ыраазымын. Мен эми аябай терең ыраазычылык. Сиздин бутуңуздун астында 5 чоң рахмат.